Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин китеп сүйүүчүлөр. Биздин пайдалуу китептер YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Биздин каналда видеолорду бардыгын толугу менен көргүңүз келсе, анда YouTubeга киресиз, пайдалуу китептер деп жазсаңыз, биздин каналыбыз чыгат. Каналдын өзүнө кириңиз, ошол тоголок турган сүрөттү бассаңыз, каналдын өзүнө киресиз. Ошол жерде мына главная деген жерде видео деген жазып турат. Ошол жерде сиз видео дегенге бассаңыз, ошол жерде видеолор катары менен чыгат. Ар бир китеп 3, 4, 5, 6, 7 бөлүккө чейин бөлүнүп киргизилген. Сиз бир гана бөлүгүн угуп, толук китепти уктум деп же башка бөлүктөрүн издеп таппай жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга кирип толугу менен видео дегенге басышыңыз керек. Же бир китепти бардык бөлүктөрү менен уккуңуз келсе, анда плейлист дегенге кирсеңиз, ар бир автордун китеби ошол жерде өз алдынча киргизилген. Көңүл буруңушуңуз керек. Бөлүмдөрү жөнүндө сөзсүз түрдө жазылган. Бардык китепти угуп баштаганда биринчи бөлүмдөн баштасаңыз, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү бөлүм деген сыяктуу болуп бөлүмдөр менен киргизилген. Бардыгы түшүнүктүү болуш үчүн катары менен уккан пайдалуу. Жакшылыктан үмүт үзбөгүлө. Дагы бир мисал менен маселени түшүндүрүүнү баштайлы. 1900-жылы Мичиган штатынын Детройт шаарында электр жабдыктарын чыгарган ишканада жумасына $11 маяна менен бир жаш техник жигит иштечү. Кеч киргенде түп түзүүнө барып, түн бир окумга чейин үйүнүн артында каралабай калган ателесинде баардык тетиктерин өзүнө таандык болгон машинаны жасоо менен алек болчу. Атасы дыйканчылык менен алектенген бул жигит үй бүлөсүнөн колдоо таппай, жада калса баары аны келесоо сыяктуу кабыл алышчу эле. Анын кошуналары да шылдыңдай башташкан. Түн ортосунда аял экөө машинанын жанына туруп алышып, жаңы нерсе ойлоп чыгарууга аракет кылып жатышты. Күйөөсүнө ишенген жубайы колундагы майчырак менен ага жарык кылып, ишине жардам берип жүрдү. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин алар талыкпаган эмгектин арты менен максаттарына жетишти. Бул окуя 1893-жылы болгон эле. 30 жаштардагы бул жигитке көнүп калган айылдыктар бир күнү эртең менен катуу добуш тугуп, чоочу ойгонушту. Көргөн көздөрүнө ишене албай турушту. Алар акылынан адашкан деп жүргөн жигит менен жубайы ат чегилбеген арабаны айдап, көчөнүн аркы башына барып кайтып келе жатышкан эле. Ушул түнү өндүрүштүк ыңкылап болду. Эгерде Генри Фордту автомобиль куруунун атасы деп атай турган болсок, анда Форд айымды ушул өндүрүштүн энеси деп атоого болот. Ушул окуядан 50 жыл өткөндөн кийин Генри Фордтон «Дүйнөгө кайрадан жаралсаңыз ким болууну каалайт элеңиз?» деп сураган журналистке «Мен үчүн булардын баарынын эч бир мааниси жок. Жанымда жубайым болсо эле болгону» деген жооп узатылды. Ар бир эркек үчүн кандай абалда болбосун, ага ишене турган жубай керек. Баардык нерсе колдон кетип, ийгиликтер терс бурулуп турганда да ал аялдын күйөөсүнө болгон ишеними жоголбосун. Эгер өз аялы ишенбесе, ага башка ким ишенмек эле? Күйөөлөрүнө ишенген жана күйөөлөрүн өздөрүнө ишендирген айымдар баардык нерсенин өзгөрүшүнө шарт түзүшөт. Бул айымдардын күйөөлөрүнө ашык болушу жана ийгилигин күтүшү маанилүү. Күйөөңөрдүн жумушуна жардам бергиле. Автобуска чыккан аялды баары көңүл буруп карап калышты. Ийинине асынган аңчылык мылтыгы менен таң калыштуу көрүнүштөгү бул жарашыктуу кийинген аялды көргөндөр бул бир фирманын жаңы жарнамасы го деп ойлошту. Элдин баары бири-бирине таңдана тиктешти. Бирок чынында алар ойлогондой эмес эле. Ал аял күйөөсүнүн кардарларынын бирине кызмат көрсөтүп кайткан. Идолия Фишер аттуу бул аял насыяга алынган мылтыкты сатып, алынган дүкөнгө кайтарып берүү үчүн бараткан эле. Күйөөм өз жумушуна берилип, жаны тынбай эмгектенет. Анын ышкысын мен да сезүүгө аракет кылып жатам. 25 жылдык турмушубузда ага жардам берүүгө аябай аракет кылдым жана бул ишти сыймыктануу менен орундаттым. Мурда мени айыптап жүргөндөр азыр уялып калышты. Бул абалыма наразы эмесмин. Жада калса көңүлүмө да жагат деп өз абалын түшүндүрдү. Фишер күйөөсүнүн көңүлүнүн чаржайыт болушун каалабагандыктан мындай жумуштарда ага жардам берет. Анын сатуу иштери менен көбүрөөк алек болуп, дагы көбүрөөк кардарлар менен жолугушуусу үчүн аракет кылып иштеп жүрөт. Үйдө кардарларга кат жазуу иштеринде да күйөөсүнө жардам берет. Мына ушул үчүн гана машинка менен жазуунун, автобуста жүрүп чарчагандыктан автоунаа айдоону да үйрөндү. Булардын себебин Фишер өзү төмөнкүчө түшүндүрөт. Мен бул иштердин баарын күйөөмө жардам берүү үчүн жана өзүм да тажрыйба алып алаксыш үчүн жасайм.
Мындай жардамдарды берүү үчүн күйөөңүздүн иштеген жумушу да ылайыктуу болушу керек. Күйөөңүздүн жазуу иштеринде, доклад даярдоодо, саякаттап жүргөндө, жумуштар чыгып калса, машина айдоо, китепканада изилдөө жүргүзүп жатканда ага жеңилдик түзүү сыяктуу иштерге жардамчы боло аласыз. Эгер бул жаатта ишти кайсыл жерден баштаарыңызды биле албай турсаңыз, анда аны менен кеңешкениңиз оң. Үй жумуштары, балдардын абалы сыяктуу көйгөйлөрү бар айымдардын бул иштерге убактысы болбойт деп айтылганы менен чындыгында андай эмес. Пландуу жана тартип менен иш кылган аял жогоруда аталган жумуштарды жөнгө салганды да билет. Нью-Йорктогу Балаштардын жаш үй бүлөсү бул ишти төмөндөгүдөй орундатышчу. Таанымал доктор Балаштын жубайы анын катчысы жумуштан чыгып кеткенде күйөөсүнүн жанында убактылуу иштей баштады. Жаңы катчы келгенче күйөөсүнө жардамчы болууну каалаган. Жаш айым жумушуна абдан көнгөндүктөн күндүзү түшкө чейин үй жумуштарын бүтүрүп, түштөн кийин ооруканага келип, ал жердеги иштерди жөнгө салчу. Мындай абал узак жылдар бою ушундайча уланды. Француздардын атактуу жазуучуларынын бири Альфонс Доде үй бүлө куруу чыгармачылыгыма тоскоол болот деген ой менен үйлөнгөндөн качып жүрдү. Узак жылдар бою жалгыз жашады. Күндөрдүн биринде Жюли Аллард аттуу айым менен таанышкандан кийин жашоосун түп тамырынан өзгөртүп, Аллард менен баш кошкон Доде эң сонун чыгармаларын ошол учурда жазды. Жубайы адабиятка өтө кызыккандыктан анын айткан сындарын урматтоо менен кабыл алып, ал сунуштагандай көрүнүштө тексттерин оңдоду. Жада калса, үйлөнгөндөн кийин жубайы менен талкуулабай туруп, бир баракта чыгармасын жарыялабады. Белгилүү швейцариялык натуралист жана аарыларды изилдөө боюнча эксперт Юбер 17 жашында көз азиз болуп калды. Жубай ага дем күч берип, өзүн өнүктүрүшүнө жардамчы болду. Сокур күйөө менен алек болуунун түйшүгүн тарткан аял анын мыкты инсан болуп чыгышы үчүн өзүнө караганда ага көбүрөөк көңүл бурду. Чыдамкай, аракетчил, үй бүлөсүн кадырлаган аял болгондуктан кылган ишинен тажабады. Сэр Джеймс Барри ар бир аялдын билгендери аттуу пьесасында башкы ролду аткарган актриса аял ар күнү кечинде укукчу күйөөсүнүн мыйзамдар тууралуу китебин алып, уйку бөлмөсүнө кирип кетчү. Анын мындай кыймыл аракетин түшүнбөгөн бир туугандарына мындай дечү: "Мен билбеген нерселерди билишин каалабайм." Аял күйөөсүнүн жумушу тууралуу билгендерин анын ийгилиги үчүн колдонушу керек. Швейцариядан дагы бир мисал келтирейин. Чоң фабрикалардын бири күйөөлөрү фабрикада иштеген аялдардын көңүлүн ачыш үчүн бир кече уюштурган эле. Ал күнү белгилүү жерлерди кыдыртып, ал жерлер тууралуу аялдарга маалымат берилди. Бул иш-чара бир канча ирет кайталангандан кийин оң натыйжаларын бере баштады. Иш-чаралар тынымсыз кайталанып отурду. Бир канча убакыттан кийин аялдар жаңы сунуштары менен жумушту кызыта башташкан эле. Бүгүнкү күндүн аял заты аттуу журналдын жазуучуларынын бири Мартин бир макаласында күйөөсү иштеген фабриканы көрүп келген аял тууралуу баяндайт. Фабриканы кыдырып жүрүп, күйөөсү иштеген машинаны көрүп, кечинде үйүнө кайтып келишкенде машинаны кол менен эмес, бут менен иштетүү ыңгайлуу болоорун айтат. Жубайын сунушун уккан жумушчу аялын айтканын туура деп табат. Бул тууралуу терең ойлонгондон кийин кожоюнуна айтып, фабрикадагы машинелерди бут менен иштетүү системасы курулат. Мындан өндүрүмдүүлүктүн көрсөткүчү 20% жогорулаганы белгилүү болот. Ишкананын ээси бул ойду айткан жана аны ишке ашыргандардын $350 менен сыйлайт. Толстойдун дүйнөлүк классикаларынын арасында маанилүү орунду ээлеген "Согуш жана тынчтык" романын колума алган сайын, ал чыгарманын жазуучунун аялы 7 нускада көчүрүп жазганы эсиме келет. Бул мисал аялдын күйөөсүнүн жумушуна берилгендигинин өрнөгү болуп саналат. Текстти корутундулай турган болсок, эки маанилүү нерсеге токтоло кетишибиз керек. Биринчи, колдон келишинче күйөөңүздүн чөйрөсүнө жана иштеген жумушуна көнүүгө аракет кылыңыз. Экинчи, күйөөңүздүн дагы чоң ийгиликке жетишишине жардамыңызды аябаңыз жана күнүмдүк жумуштарыңызды жөнгө салып, ага дагы көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Күйөөнүн катчысы менен кандай мамиледе болуу керек? Жаш кыздын эң жакын досу, энеси болсо, ишкердин эң жакын жолдошу анын катчысы. Жакшы катчынын негизги максаты башчынын кызыкчылыктарын коргоо. Катчы кожоюндун сыр сандыгы, анын жумушун жеңилдетет. Иш үстөлүнүн ирээттүүлүгүнөн жолугушууларга, бюрону башкаруудан адамдарды жөнгө салууга чейин көптөгөн жумуштар секретардын жөндөмдүүлүгүнө жараша болот. Кеңседе катчынын жоктугу иштердин башаламандыгына себеп болушу мүмкүн.
жакшы катчы күйөөңүздүн ийгиликке жетишине өбөлгө болот. Катчы менен ишкердин жубайын орток ою, ал ишкердин ийгиликке жетиши. Эгер бул экөө бири-бирине атаандашпастан максатташып иш алып барышса, абал таптакыр башкача болот. Чыныгы жашоодо абал жогоруда сунушталгандай болот. Катчы менен ишкердин аялы ар дайым бири-бирин кызганып, ортолорунда тымызын атаандаштык жүрүп турат. Аял күйөөсүнүн башка аялга көңүл бурушун жактырбайт. Катчы болсо, аялдын иш ордунда да кийлигише бергенине чыдай албайт. Бул эки милдетти аткарган киши катары бул экөөнүн тең кыймыл аракеттерин туура кабыл алуу керек деп айта алам. Эгерде аял күйөөсүнүн ийгиликке жетишин кааласа, катчынын бул аракетке тоскоол боло албастыгын билиши керек. Анткени катчы да жумушсуз калууну каалабайт. Ишкердин жубайы күйөөсүнүн катчысы менен ынтымакта болгусу келсе, төмөнкү нерселерге көңүл бурууга тийиш. Биринчи, кызганбоого аракет кылыш керек. Күйөөңүз катчысы менен кеңседе кечке чейин иштеши мүмкүн болгон учурлар болот. Түшүнүктүү аял алардын бирге иштегенин бир максатка жетүү үчүн экендигин кабыл алат. Акыл эстүү жана ниети түз аял башчы менен катчы кеңседе алардын бири-бирине жакканы үчүн эмес, жумуштун талабы менен отурарын түшүнөт. Экинчи, катчынын кыймыл аракеттерин, жарашыктуу кийинишин жана жумушуна абдан берилгендигин түшүнүү менен кабыл алыш керек. Катчынын тыкан көрүнүшү анын жумушунун бир талабы болуп саналат. Аялдар күйөөлөрүнүн жанында иштеген катчылардын кийим-кечесин кызганганын ордуна үйдөгү кеңирүү убактында аларда жарашыктуу кийинип, жада калса, аныкынан да жакшыраак кийимдерди алса болот. Тажрыйбадан белгилүү болгондой, ар бир ишкер жанында кабагы чытылган жана жарашыксыз кийинген аялдарды иштетүүнү каалабайт. Үчүнчү, катчыны өзүңүздүн майда барат тапшырмаларыңызды аткарууга зордобоңуз. Бул сунуш катчыны кызганган аялдарга тиешелүү. Аларды кызматчысындай көргөн аялдардын саны аз эмес. Башчынын аялы түшкү тамак учурунда өзүнүн жеке жумушуна, мисалы, билет алып келүүгө жумшаганы орунсуз. Буга аны акысы да жок. Мындай мамиле талаш тартышка алып келиши мүмкүн. Катчылар жетекчисинин кошумча өтүнүштөрүн да аткарат. Кызматкерлерге белек даярдоо, расмий жолугушуулар үчүн ресторандарды сүйлөшүү, башчысынын сапарга чыгышы үчүн билет алуу сыяктуу жумуштарды жасаганы менен бул үчүн айлык акы алат. Ал эми жетекчинин аялынын тапшырмаларын аткаруу анын милдетине кирбейт. Эгерде муну түздөн түз жетекчинин өзү суранса, анда болот. Төртүнчү, жетекчинин аялы катчыны басынтпасын. Күйөөлөрүнүн жанында иштеген катчыларды басынтууну адат кылып алган аялдар жаңылыштык кылып жатканын өздөрү сезишпейт. Өз ордун билген аял мындай мамиле жасоодон мурда өзүн катчынын ордуна коюп көрүшү керек. Ошондо гана кимге кандай мамиле жасаарын жакшы билет. Бешинчи, катчынын өзгөчө жасаган кызматын жетекчинин аялы баалай билүүгө тийиш. Адамдар татыктуу болгон учурда алкыш алгысы келет. Ар бир катчы кээде жетекчинин жубайына ал суранбаса да өз каалоосу менен кызмат көрсөтүп турат. Мисалы, менин күйөөмдүн ассистенти Мэрилин Берг биз үчүн билеттерди сүйлөшүп, ресторанда стол даярдатып, театрга билет алып коет. Мен анындай аракетин баалап ыраазычылык билдирем. Катчыларда адам болгондуктан аларда ыраазычылык жана алкыш күтүшөт. Күйөөлөрүбүздүн жумушунда иштин жүрүшүнө жардамчы болгон катчыларды жакшы түшүнүшүбүз керек. Өзүмдүн жашоомдон бир мисал келтирейин. Күйөөсү чоң бир ишкананын бухгалтердик жумушун аткарган бир курбум бар эле. Анын катчысы ар дайым курбума телефон чалып, "Баланча мырза бүгүн абдан чарчады, балким муну билгиңиз келгендир. Күнү бою салык кызматкерлери ушул жерде болушту. Бул күндөрү жумуштарыбыз абдан көп. Өзөк жалгаарга да убакыт жок" деп билдирип турчу. Бул кабарды уккан курбум күйөөсүнүн үйдө эс алышы үчүн анын чарчоосун унуттатып турган программа даярдачу. Бир күнү күйөөлөрүбүздүн жумушуна барып, аларга жардамчы болгон катчылар менен таанышсак болот. Колдон келишинче алардын жардамчысы экендигин гана түшүнүшүбүз керек. Тескерисинче аларга башкача таасир калтырсаңыз, өзүңүздүн да, өмүрлүк жарыңыздын да, катчынын да маанайы чөгөт. Жогоруда айтылгандар тууралуу бир аз ой жүгүртсөңүз, жасай турган мамилеңиз өтө деле кыйын эмес экендигин түшүнөсүз. Үйрөнүүгө шыктандыруу. Күйөөңүздүн дагы жогорку орундарга келишин кааласаңыз, анын бул тууралуу эмне ойлогонун жакшы билип, ага жардамчы болушуңуз керек. Бар ишти жаңы баштаган адамдардын келечек тууралуу пландары дээрлик жокко эсе. Анткени жакшы же жаман жумушуна жараша бир орунга эртели-кеч келиши мүмкүн. Кесиптик тажрыйбалар өскөн сайын иштерин үйрөнө алат.
Чоң ишканалар, айрыкча холдингдер жумуш тууралуу семинарларды уюштуруп, жумушчуларды дагы көбүрөөк маалыматка ээ болушуна шарт түзсө болот. Кээ бир ишканалар ишеничтүү жана келечекте өздөрүнө пайдасы тие турган кадрларын кошумча каржылап, алардын дагы бышып жетилиши үчүн атайын окууларга жөнөтөт. Бул эки усул тең маанилүү натыйжаларды берген. Өтүкчү Чарльз Форст ар күнү 1 сааттын бөлүп окуп үйрөнүү менен мыкты математик болууга жетишкен. Жыгач уста Джон Хантер да бош убактыларында анатомияны окуп, ага кызыккандыктан бул тармакта белгилүү бир даражага ээ болгон. Жорж Стимсон болсо техник үчүн зарыл маалыматтарды түнкүсүн үйрөнүп жүрүп, локомотивди ойлоп чыккан. Джеймс Уайтты да мисал келтирсек болот. Ал соода менен алек болуп жүрүп эле химия жана математика илимдерин үйрөнүп, буу машинасын адамзаттын кызматына сунган. Мына ушул мисалдарга кишилер жашоолорунда бир тармак менен жүрө беришсе, бүгүнкү күнү локомотив же буу машинасы тууралуу сөз да болмок эмес. Бүгүнкү күнүбүздүн атаандаштык дүйнөсүндө үйрөнүүнү каалабаган жана айлык маянаны күтүп гана жашаган канчалаган адамдардын мээси бирдей жаралганын кабыл алуу керек. Андай адамдардын жашоолорунда жубайларын канчалык ролу бар? Бул маселе тууралуу да ойлонуп коюу зарыл. Аялдар күйөөлөрүнүн экинчи тарабын, жөндөмүн таап чыгып, алардын бул жаатта аракет кылышына жардамчы болушу керек. Айланага карагылачы, ийгиликтүү адамдар дүйнөгө ушундай абалда келишкен эмес. Адам үйлөнүүдөн мурда белгилүү бир деңгээлге келген болсо да, үйлөнгөндөн кийин башка тармактарда же ошол эле жумушунда өзүн өнүктүрүүгө тийиш. Адамдар жете турган жерлерин ийгиликтин белгиси катары көрүшсө, анда зыян тартышат. Төмөндө баяндала турган кишинин окуясы да сизге кызыктуу болсо керек. Өмүрүндө өз алдынча иш баштап көрбөгөн тажрыйбасыз Гервик мандикерлик жумуштар менен жанбакчу. Көп жумушка кирип чыгып жүрүп, аягында Оклахомадагы Shell мунайзат өндүрүүчү компаниясында иштей баштады. Анан ал жумушунан да кол жууган жигит эч бир иштин өтөсүнөн чыга албай, бир канча убакыт чуңкур казып жамбагат. Аялы да бир жерде сатуучу болуп ишке кирип, экөөнүн айлыгын негизги муктаждыктарына араң жетчү. Мына ошол Гервик мага төмөндөгүдөйлөрдү айтып берген эле. Жамбагуу үчүн жубайым экөөбүз тең иштечүбүз. Shellге жумушка киргенде баардык нерсе өзгөрөт деп ойлогон элек. Бирок абал мурдагысындай эле улана берди. Анан фирманын бухгалтердик бөлүмүнө жөнөтүлдүм жана бул жерде инвестициянын эсеп кысабын чыгарып иштей баштадым. Жаңы жумушумду үйрөнүп жана өзүмдүн жөндөмдү көрсөткүм келди. Укук жана бухгалтериялык кечки курска жазылдым. Сабактар башталды. Өмүрүмдөгү эң пайдалуу кадам ушул болду. 3 жыл бою курска каттадым. Айлык маянадымада 3 эсе көбөйгөн эле. Анан укук факультетинин кечки окуу формасына кирдим. 4 жыл окуп дипломго ээ болдум да, эмгек стажымды башталды. Бирок буга да көңүлүм толбоду. Дагы көбүрөөк нерселерди үйрөнгүм келди. Кечки бухгалтердик курстарга катыштым. Түнү менен эле окууда жүргөндөй болом. Курс аяктагандан кийин 3 жыл бою сөз сүйлөө чеберчилиги курстарына катыштым. Эми чуңкур казып тапкан акымды 200 эсеси колума тие баштады. Гервик учурда жумушундагы ийгилиги менен бирге өзү аяктаган университеттерде профессор. Бул мисалда бизге эрктүү кишилердин колунан баары келерин тастыктап турат. Адамдын баары эле күнү-түнү иштей албайт. Көздөгөн бир максаты жана идеалы бар киши гана ушуга жетишет. Чарчап чаалыкса да кармаганын кое бербеген эрктүү адамдар жасай албаган жумуш жок. Алар жаңы үйлөнүп, жанында түшүнүктүү жары болсо, жашоолору дагы да жеңилдейт. Аял чыдамкай жана дагы башка бир өнөрдү үйрөнүүгө кызыктар болсо, күйөөсү барган атайын курстарга же өзү кызыккан башка бир тармактардын курсуна барууга эле аракет кылышы керек. Анткени жубайлар бирге курска барышса, кызыктуу жана бир нерсени үйрөнүүгө оңой болот. Балакара үйдө олтурган аялдардын буга мүмкүнчүлүгү болбойт. Аларда күйөөлөрү курска катышып жүргөндө маселеге байланыштуу китептерди окуганы жакшы. Бир окуу жайды бүтүрүү, маалыматтардын баарын үйрөндү деген мааниге кирбейт. Окуп үйрөнүүнүн жашы чектелбегендиктен бул мөөнөт өмүрдүн аягына чейин улана берет. Жубайлар ийгиликке жетүү үчүн туура аракет кылышса, кеч келе тургандай көрүнгөн ийгиликтер алардын алдынан тосуп алат. Адамдын илим алуу жана өнөр үйрөнүү үчүн жумшаган акчалары сөзсүз кайтып келерин жана дагы пайдалуу иштерге эшик ачаарын эч качан эстен чыгарбоо керек. Гарвард университетинин саналуу илимпоздорунун катарына кирген доктор Лоуренс
Лоуэллдин төмөнкү сөздөрүн эсиңизде болсун. Адам өз мээсин өзү каалагандай пайдалануу менен гана аң сезимин өнүктүрө алат. Сиз ага жардам берип, жол көрсөтүп, пикир беришиңиз, шыктандырышыңыз мүмкүн. Бирок акылын өстүрүү анын ошол багыттагы аракетинин арты менен болот. Анын ийгилиги, жумшаган аракети сиздин кеңешиңизге байланыштуу. Күтүлбөгөн учурларга даяр болуңуз. 25 жыл бою кийим жуучу жайда иштеп жүрүп, бир күнү жумушунан бошоп калды. Нью-Йорктук Джозеф Айзенберг үчүн жашоо бир башкача боло түштү. Колунан башка жумуш келбейт. Бир үй бүлө эмне кылаарын билбей жүрүшкөнүндө бир ашкананын терезесинде бөлүптөлөө жеңилдиги менен сатылат деген жазууну көрүп калышты. Колдо баарын сатышып ашкананы алышты. Бирок ишти жүргүзүп кетүүгө чамалары чак келбегендиктен бирөөнүн жардамына муктаж эле. Абалды жакшы түшүнгөн Айзенбергдин жубайы үй бүлөсүнүн бактысы үчүн дагы көбүрөөк күч жумшоо аракетин айтты. Үй жумуштары аз келгенсип, ашкананын тамагын жасап, идиш аягын жууп, тазалык иштерин аткарарын жана тынбай чуркап жүрдү. Чын көңүлүм менен иштедим. Күйөөм ошону менен гана бутуна туруп кетти. Арадан 5 жыл өтүп, иштерибиз өз жолуна түшүп калды. Эми эч кимге муктаж эмеспиз. Эмгек менен бул иштерди жөнгө салганыбызга сыймыктанабыз, деди Айзенберг айым. Мындай абалдар көптөгөн үй бүлөлөрдүн башына келиши мүмкүн. Аял күйөөсүнө жардамчы болбосо, кыйынчылыктарды жеңип чыгуу оор болот. Кээ бир аялдар башка үй бүлөдө жашагандай баардык маселелерди күйөөлөрүнө жүктөп коюп, четте карап тура берет. Андай аялдар баткакка баткан арабаны бир топ киши биргелешип чыгарып аларын унутуп, жаңылыш иш жасап жатканын билишпейт. Жашоонун ачуу таттуусун тең бөлүшүү тууралуу айта беребиз. Аял менен эркек орток көйгөйлөрүн чечүүгө биргелешип аракет кылганда гана бул сөздү тастыктаган болуп саналат. Теннессилик Коолман айым доктор болчу. Жумушунун көп болгондугуна карабастан, күйөөсүнө да жардам берчү. 1936 жылы баш кошушканда күйөөсү күндүз иштеп, түнү лицейдин дипломун алуу үчүн курста окуп жүрдү. Күйөөсү окуусун таштап койбосун деп өзү иштеди. Кызын төрөгөн күнү да анын ооруканага алып барган күн күйөөсүнө курсту калтырбай барышын кайра-кайра айтып отуруп, өзү жалгыз калса да аны окууга жөнөттү. 6 жыл бою ушинтип жашашты. Билли окуудан бир күн да калбады. Бир күнү жубайы, кызы жана башка тууган уруктары катышкан диплом тапшыруу аземине дипломун алды. Анан Билли ашкана буюмдарын саткан дүкөн ачты. Жубайы да аны менен чогуу иштей баштады. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин жаш ишкердин атасы каза болду. Бир тууганы менен атасы чогуу иштешкен басмакана бош калды. Банктан карыз алып басмакананы сатып алган Билли үчүн кайрадан кыйын күндөр башталды. Жубайы ооруканадагы жумушунан кайткан эле. Банктан алган карызын төлөө үчүн ишемби күндөрү күйөөсүнүн басмаканасындагы жумуштарына жардам берип жүрдү. Коолман айым мага жазган катында кубанычтуу түрдө илгери үмүт менен аракет кылып жатканын төмөндөгүчө баяндаган. Абдан бактылуумун. 5 жыл чыдап койсок, басмакананын да, үйүбүздүн да карыздарынан кутулабыз. Ошондо мен кызым менен күйөөмдү дагы жакшыраак кароо үчүн жумуштан бошоймун. Карыз, оору жана жумушсуздук бир үй бүлөнү кыйынчылыкка салып коюшу мүмкүн. Бирок андай учурда аялдарда үй бүлөнү каржылоого жардам бериши керек болот. Эртеңки күнү эмне болоорун эч ким билбейт. Бүгүн башкалардын башына келген кыйынчылыктар эртең биздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бош убакыттарда өз жөндөмдүүлүктөрүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү эртеңки күнгө даярдаганыбыз зарыл. Чөйрөгө кантип көнүү керек? Күйөөлөрүнүн жумушун же жашаган жерин алмаштырышын каалабаган аялдар бар. Алар көнүп калган чөйрөдөн чыккылары келбейт. Верн Эллиоттун бул аялдар тууралуу мындай аялдар күйөөлөрүн алга чыгып көтөрүлүшүнө да чоң тоскоолдук жаратат деген сөзү абдан туура айтылган. Досторумдун бири айтып берди эле. Ал иштеген жерде эмгекчилдиги менен таанылган бир кызматкер бар экен. Башка бир шаардан ал иштеп жаткан кызмат ордунан дагы жогору кызмат жана көп сыйлык сунушталса, аны кабыл албаптыр. Себебин сурагандарга берген жооп абдан таң калыштуудай сезилет. Анткени жубайынын туугандарынан алыстагысы келбейт имиш. Оболу жумушун жана жумуш ордун алмаштыруу адамга оор болушу мүмкүн. Үй бүлөлүк турмуштан сырткары мындай өзгөрүүлөр жакшы кабыл алына бербейт. Бирок согуш учурундагы аскердик кызматтагы жубайлардын тынымсыз бир жерден бир жерге көчүп турганын эске алсаңыз,
бүгүнкү күндөгү өзгөрүүлөр өтө деле тынчсыздана турган абал эмес экендигин кабыл аласыз. Аялдын күнү аттуу журналга жазган Кашердин макаласынын бир бөлүмүн бул жерге койдум. Күйөөм 2 жыл мурда деңиз куралдуу күчтөрүндө бир кызматка чакырылды. Ал убакта жаңы үйүбүзгө көчкөн элек жана биздин бир кичинекей уулубуз бар эле. Бул иш менен мени сарсанаа кылды. 2 жыл кантип өтөт деп ойлоно баштадым. Бирок каалабасак да эрксизден бизге айтылган жерге кеттик. 2 жыл бат эле өтүп үйүбүзгө кайтып келип жайгаштык. Бирок ошол эле 2 жылдын сагына берем. Бактылуу үй бүлө бир канча буюм менен курула албастыгын түшүндүм. Адамдар бири-бирин сүйсө, баардык жерде бактылуу болушат экен. Барган жерибиздин баарында өзүбүзгө таандык бир дүйнөнү куруп алууну үйрөндүм. Бир күн ушундай көйгөйгө кабылып калсаңар, төмөндөгү тизмеленген маалыматтар эсиңерде болсун. Биринчи, бара турган жериңер эски жайыңардай болбой калышы мүмкүн. Жаңы жер, жаңы жумуш адамдарды ар кандай ойго салар. Күйөөңүздүн жаңы жумушунда да мурдагыдай колдоо көрсөтүп, ийгиликке жетишине жардамчы болуңуз. Жаңы жумуш жашооңуздун нугун өзгөртө турган натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Экинчи, жаңы жерге көчкөндө тынчыңыз бузулар. Маанайыңыз чөкпөстөн жаңы абалга көнүүгө аракет кылыңыз. Баардык иштин башында ошол абалга көнүү жана аны каниеттүүлүк менен кабыл алуу керек. Мындай абал менин башыман да өткөн. Өмүрлүк жарым Вайоминг университетинде сабак бермекчи болуп, үйүбүздү алмаштырууга туура келди. Согуш жылдары болгондуктан үй табуу өтө кыйын эле. Бизди кызматкерлердин жатаканасына жайгаштырышты. Жаңы жайыбыз чөйрө мага такыр жакпады. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин жаңыланган ыгымды түшүндүм. Коңшуларым абдан жакшы кишилер экен. Жаңы тажрыйбаларды алдым. Мурда ойлогон ойлорум үчүн уялып жүрдүм. Ошол жылы бул адамдар менен абдан жакын дос болдук жана мен башкача сезимдерге бөлөндүм. Үчүнчү, жаңыдан аралашкан чөйрө тууралуу жаман ойдо болбоңуз. Адамдар жаңы жайгашкан шаарына көнө албай калышы мүмкүн. Мен бир курбумда ошондой абалга түштү. Күйөөсү которулган кичинекей бир өнөр жайлуу шаарга барууга муктаж болушту. Узак жылдардан бери кызматынан жогорулоону күткөн байкуш кишинин тилеги да орундалбады. Курбумда барган жеринде бир күн туруп эле, эртеси эрте менен кайтып келе берди. Күйөөсүнүн маянасы аларга жетчү, бирок 2 үйдү кароо кыйын болду. Ал да бир күнү чыдай албай арызын жазып, келген шаарына кайтты. 4-чү, мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланыңыз жана өткөнгө өкүнбөөгө аракет кылыңыз. Жаңы чөйрөдө жаңы адамдар менен таанышуудан коркпоңуз. Элге аралашыңыз. Сизге жакпаган нерселер бар болсо, ал жөнүндө өз оюңузду айтыңыз. Колдон келсе аны оңдоого аракет кылыңыз. Күйөөңүздүн жумушу сиздин да орун которушуңузду талап кыла турган болсо, андан кайтуунун кереги жок. Аны менен чогуу көчүүгө ыраазы болуңуз. Балким жаңы чөйрө, жаңы достуктар жана жаңы бир жумуш жашооңузду көрккө бөлөп, бакытка жана мол кирешеге ээ болушуңуз мүмкүн. Бир жерге ташталып, узак жылдар бою ошол жерде эскирип жаткан нерсе болууну ким кааласын? Ашыкча иштөөдөн коркпоңуз. Бир досум көйгөйүн айтканым мага келмекчи болду. Мен да анын көйгөйүн угууга даяр экендигимди билдирдим. Айлам кетип калды. Жаңы жумуш баштадык эле, аны жолго салуу үчүн түн бир окумга чейин жаным тынбайт. Үйгө түн жарымда араң келем. Мурда жубайым Елена менен кечки тамакты чогуу жечүбүз. Саякатка чыкчубуз, бирок азыр ага мүмкүнчүлүгүм болбой калды деп даттана баштады. Мен күйөөм да ушундай абалды башынан өткөргөн эле, дароо аны эстедим. Убада кылган бир китепти бүтүрүш керек болчу, ошондуктан ар күнү бөлмөсүнө кирип кетип, түн бир окумга чейин китептин үстүндө отурчу. Бир үйдө турганыбыз менен аны чанда гана көрүп калчу болдук. Эл менен таптакыр аралашпай калдык. Эс алып көңүл ачууну да унуттук. Кандай болбосун, анын убагында тамактанып, таза абага чыгышына жардам берип жүрдүм. Эриккенде клубтарга барып, досторум менен убакыт өткөрчүмүн. Аягында китеп да бүтүп, бул жан кыйнаган күндөрдөн да кутулдук. Мындай абалга түшкөн аялдарды кыйын учурлар күтөт. Өз жумуштары менен алек болуу менен бирге башка адамдарды багуу кыйынчылыгы да бар. Күйөөлөрү болсо өз жумушун гана ойлошуп, аны батыраак бүтүрүү үчүн жанын үрөйт. Мындай үй бүлөлөр оор күндөрдү башынан өткөрөт.
Ошондуктан төмөнкү эрежелерге көңүл буруу керек. Биринчи, тамак маселесине көңүл бургула жана жумшаган энергияны кайра бере турган тамактардын тизмесин даярдагыла. Күйөөңүз аз, бирок бат-бат тамактанып туруш керек. Эгер тамактан кийин дароо жумушуна отура турган болсо, жеңил тамактарды жасап бериңиз. Мөмө жемиш идеалдуу азык болуп саналат. Экинчи, өзгөрүүлөргө карата маанайыңызды түшүрө бербеңиз. Күйөөңүздүн иштөө темпи сиздин жашоо тууралуу көз карашыңызга туура келбей калышы мүмкүн. Аны менен бирге өткөргөн күндөрүңүз үчүн кайгыра бербеңиз. Сиздин да алек боло турган жумуштарыңыз чыгып калар. Түрдүү шылтоолорго таяп, мойнуңуз жар бербей жүргөн жумуштарыңызга киришиңиз. Мисалы, чыгармачылык иштерине көңүл буруңуз. Үчүнчү, күйөөңүздүн жумуштарына байланыштуу сыртка көп чыга албай жүргөнүңүздү жакын досторуңузга түшүндүрүңүз. Башкалар муну түшүнө албашы мүмкүн. Күйөөңүздүн кылган иштерин бааласаңыз, анын жакшылыктары жана эмгектери менен мактаңыз. Төртүнчү, ага кам көрүп жатканыңыздын сезишине шарт түзүңүз. Бул мамиле анын жумушуна дагы катуураак берилишине өбөлгө болот. Бешинчи, бул иш бир күнү бүтүп, бирге күн кечирериңизди ойдон чыгарбаңыз. Күйөөңүздүн жумушу тууралуу үмүтсүздүккө түшпөңүз жана баардык нерсе убактылуу кыйынчылыктарды пайда кылаарын ойлонуңуз. Күйөөсүнүн жумуштарына байланыштуу тынымсыз даттанып жүргөн бир аялды көрдүм. Күйөөсү мыкты музыкант, акчаны да көп табат. Жумушу түн жарымдан кийин башталгандыктан аялы бул иштен бошошун каалайт. Ал жумуштан бошоп, аялынын максаты орундалды. Жаңы, бирок өзүнө жакпаган бир жумушка орношкон кишинин маянасы да аз болчу. Үй бүлөлүк бакыт кайтып келбей эле жубайлар жаңы көйгөйлөргө туш болушту. Жумуш убактысы туруктуу болбогон кишилердин аялдары бул абалды кабылдашы керек. Такси айдоочулары, учкучтар, коргоо кызматындагы офицерлер, өнөрпоздор, журналисттер ушундай жумуштарда иштешет. Көпчүлүк учурда мындай адамдар менен баш кошууну кыялданган аялдар үй бүлө кургандан кийин абалына ыраазы болууга тийиш. Адамдык мыкты жөндөмдөргө жана сапаттарга ээ Лоуэлл Томастын күйөөсү да таанымал адам. Лоуэлл айым ырларга обон жазуудан башка мусулмандар үчүн азан окутуу сыяктуу көп иштерди жасап, аягында өмүрлүк жары менен бирге Америкага жайгашат. Америкада да таанымал боло баштаган Лоуэлл айым күйөөсүнүн чыгармасындагы каармандарынын табылышына да чоң жардам көрсөткөн. Жумаан аягында алардын үйүндө болгон үй бүлөлүк кечелерге жүздөгөн адамдар катышчу. Ар дайым бирге болууларына мүмкүнчүлүк жок эле. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда күйөөсү Германияда, өзү болсо Францияда болду. Бир канча убакыттан кийин күйөөсү Тибетке барып, ошол жерден жараланды. Бул кабарды гезиттен окуган Лоуэлл айым күйөөсүнүн олуттуу жаракат албагандыгын билип, көңүлү жайланды. Дагы бир топ жерде кырсыктарга учураган күйөөсүнүн абалына сарсанаа болгону менен колунан эч нерсе келбегендиктен аны сабырдуулук менен күткөн. Лоуэллдин башынан өткөргөнүн карап туруп, бүгүнкү күнүбүздөгү аялдардын башынан ошол кыжаалатчылыктар келсе кандай болмок эле деп ойлойм. Анын күйөөсү кабылган окуялардын эч бири сабырдуулук менен кабыл алына турган окуялардан эмес эле. Мэриленд шаар башчысынын жубайы Теодор Маккел жакын таанышым эле. Ал күйөөсүнүн эрте туруп, кечинде кеч жатканын айтып берди бир жолу. Бири-бирине бөлө турган убактылары жок экендигин да баса белгиледи. Жан кыйнаган зээригиштүү абалдан кутулуу үчүн күйөөсүнүн жумуш сапарынын баарына катышып, аны менен бир топ нерселерди бөлүшүүгө мүмкүнчүлүгү болгондугун айтты. Анын айтуусуна караганда шаар башчы Томас да бул абалга абдан ыраазы экен. Күйөөңүздүн жумушу өтө көп жана чарчатуучу болсо, төмөндө айтылган формулаларды кунт коюп, окуп, жаттап алыңыз. Биринчи, жаңы жумуштун көптүгү убактылуу болсо сабыр кылып чыдаңыз. Экинчи, ага көнүү үчүн ой пикирлериңизди тынымсыз жөнгө салып, Маккелдин айым сыяктуу аракет кылыңыз. Үчүнчү, күйөөңүздүн ийгилигин өз ийгилигиңиздей кабыл алыңыз. Төртүнчү, бийлик, мансап гана бакыт алып келбестигине ишениңиз. Жашоонун оош кыйышы болоорун билиңиз жана өзүңүзгө жакпаган нерселерди гана айта берүүдөн алыс болуңуз. Күйөөңүз үйдө иштесе, кантип чыдайсыз? Кечке чейин офисте же заводдо иштеген күйөөнүн көйгөйлөрү азыраак. Күйөөсү үйдө отуруп иштеген аялдардын жашоосу кыйын. Бул жумуштарын аткаруу, балдарды кароо жана кечке чейин ар бир ишине кийлигишкен күйөө менен алек болуу оңой эмес. Үйдө шыпырмакчы болгондо
иш бөлмөсүнөн чаң соргучту өчүр же радиодон сүйүктүү ырыңызды угуп жатканда радиону үнүн басаңдат деп кыйкырганын эстегиле. Мындай абалды китеп бетинен окусаң да маанайың түшөт. Силерге Кэтрин Гиллистин жашоосунан бир сүртүм сунайын. Күйөөсү оркестрге партитура обон жазган кадыр барктуу кишилерден эле. Анын обондорунун дүйнөнүн алдыңкы хорлорунда Артур Фидлер жана Артур Тосканин сыяктуу белгилүүлөр оркестрде аткарышат. Гиллис мырза бул кесиптин туу чокусун багындырган таланттуу өнөрпоздордон эле. Глистер менен Нью-Йоркто коңшу туруучубуз. Жакын чөйрөдөгү адамдар бул белгилүү композитордун чыгармачылыгында жубайынын канчалык ролу чоң экендигин жакшы билишчү. Дон Гиллис чыгармаларынын көбүн обондорун үйүндө жазчу. Көркөмдүү үйүнүн 3 кабатында өтө кооз иш бөлмөсү бар эле. Бирок ал ошол бөлмөдө эмес, тамактануучу үстөлдө отуруп иштегенин жакшы көрчү. Жубайы да буга каршы болбостон, жада калса күйөөсүнүн тынчын албаш үчүн үйдүн ичинде ары-бери чуркаган 2 баласын башка нерселер менен алек болушуна шарт түзчү. Гиллис айым үйүн күйөөсү үчүн жагымдуу кеңсеге айландыра алды. Ал үйдүн мыкты кожойкеси жана түшүнүктүү жар эле. Биринен бири өткөн даамдуу тамактар, таттуулар менен күйөөсүн жумушка шыктандырып, түшүнбөсө да обондор тууралуу көз карашын айтчу. Үйүндөгү баардык иштерди жөнгө салып, көйгөйлөрдү чечүү анын мойнунда болчу. Бир күнү биздин үйгө келгенде бул абалга кантип чыдап жүргөндүгүн кызыгып сурадым. Абдан сонун жооп берди. Өзүмдү бул абалга көндүрдүм жана жеңилдигине караганда жагымдуулугун кабыл ала баштадым. Ал күнүгө үйдө болбосо абдан сагынмакмын. Бул абалга аябай көнүп алдым. Эгерде сиздин күйөөңүздүн жумушу да үйдө жасалышы керек болсо, төмөндөгү эрежелерге баш ийүүгө аракет кылыңыз. Биринчи, күйөөңүздүн иштешине ыңгайлуу шарт түзүп бериңиз. Анын үйдө жок деп эсептеңиз, анын камын көрүңүз жана жумуштары кандай болуп жаткандыгын сураңыз. Экинчи, үйдүн күнүмдүк жумуштары үчүн андан жардам сурабаңыз. Бул иштердин көпчүлүгүн сиз өзүңүз да жасай аласыз. Үчүнчү, баардык нерсеге ачуулана бербеңиз. Түшүнүктүү жана токтоо болуңуз. Анын иштери жүрүшпөй ачууланса, сиз да ачууланып баштабастан тескерисинче абалды тынчтандырууга аракет кылыңыз. Төртүнчү, элдер менен аралашуу, жолугушууларды анын иштерине тоскоол болбой тургандай жөнгө салыңыз. Күйөөңүздү тынчсызданда турган болсо, үйдөгү маектешүүлөрдү кийинкиге жылдыра туруңуз же токтотуп туруңуз. Бешинчи, балдарды да кайдыгер калтырып койбостон күйөөңүз менен бирге программа түзүңүз. Балдардын улуулар сыяктуу кыймыл-аракет жасашын күтүүгө болбойт. Муну эне да, ата да кабыл албайт. Баарынын көңүлүн көтөрө турган программа түзүңүз. Жогоруда тизмектеген эрежелер бактылуу үй бүлө жашоосунун да негиздери болуп саналат. Биздин үй бүлөлүк турмушубуздун 8 жылы да ушундай өттү. Күйөөм ар дайым үйдө иштегендиктен бул абалга көндүм. Силер да бактылуу үй бүлө болууну кааласаңыз, Кэтрин Гиллистей болгула.